Nurperi, hoş geldiniz. Birikкен Arap Emirattарынын борборунда Zayed muzeyinde, Улуттук muzeyinde иштейсиz. Бул жумушка кантип келдиңиз? Жарым Дубайга даярдык кылып жүргөн болсо, аларга кандайдыр бир пайдабыз тиет. Местный арабтарга менеджер болуу деле аябай оор маселе. Алыстан караганда сизди эч ким кыргыз айтпайт да. 6-класстан кийин 2 жыл койчуман болуп иштедим. Сатып алып берип койгон магачы аттестатты. Көп акча тапкан жакшы да. 6 тилде эркин сүйлөйм да. Бай кантип ушул даражага жетип кетти. Жакшы адам дайыма бирөөгө жакшылык каалайт. Кыргызстанга барып жашайын деген планыңыз барбы? Чөлдө жүрүп азыр. Мен өлкөм аябай кооз турбайбы? Кооз өлкө баарында эле жок турбайбы? Кыргызстандан алыс жүрсөм деле кыргыз жердештериме пайдам тийсе экен. Туура аракет кылдым. Бирок ийгилик Кудайдан да. Салам достор. Бүгүн мен силерди Абу Дабинин эң өзгөчө жерлеринин бирине алып келдим. Бул Бириккен Араб Эмираттарынын негиздөөчүсү, биринчи президенти Шейх Заид бин Султан Аль Нахаяндын урматына курулган Заид улуттук музейи. Музей 2025-жылы эшигин ачып, өлкөнүн тарыхын, маданиятын жана Шейх Заиддин өмүр жолун тааныштырат. Бүгүн болсо бул музей тууралуу интернеттен эмес, дал ушул жерде иштеген кыргыз жигиттин угалы деп келдим. Ал бул жерге кантип жумушка орношконун, музейдин ичинде кандай иштер жүрөрүн жана бул жерде иштөөнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу кызыктуу маалыматтарды бөлүшөт. А мен болсо арабтардын кооз каллиграфиясын өз колум менен дагы жасаганга жетиштим. Арабтардын кол өнөрчүлүгү абдан кызыктуу экен. Бул жерден араб элинин байыркы салттарын, дүйнөгө болгон көз карашын жана муундан муунга өтүп келген өнөрүн көрүүгө болот. Ар бир элдин өзүнүн тарыхы, маданияты жана баалуулуктары бар. Биз кыргыз эли да өзүнүн бай тарыхы, көчмөн маданияты жана кол өнөрчүлүгү менен дүйнөгө таанылган элбиз. Ошондуктан бул жердеги өнөрлөрдү көрүп жатып, өз элибиздин салт санасы жана кол өнөрчүлүгү эсиме келди. Ар бир эл өзүнүн тарыхын жана маданиятын сактап, кийинки муундарга өткөрүп бергени абдан баалуу деп ойлонуп калдым. Биз деген азыр музейдин канатын ачып атабыз. Биз канат деп коебуз, анткени бул музейдин архитектурасы баягы Falcon дейт. Эми азыр кыргызчасын таап албайм, эс честно. Кечирип койсуңар. Ошо Falcon'дун канаттары да, мындайча айтканда. Комментарийга жаза кеткиле. Канаттары? Бир ошо Falcon деген куштун канаттары. Бул жакта Абу Дабиге вид бар. Абу Даби шаары. Тет жакта Лувр Абу Даби деген аябай кооз музей бар. Биякта табигатты айткан музей, анан биякта Абрахамик хаус деген жер, аябай кооз көрүнүш. Бул жак аябай ысык экен, а? Кайнап атат го. Ошондо бул куштун канаттарындай болуп жасалыптыр да, учуп бараткан сыяктуу. Ооба. Адамдар аябай жазат болуш керек, монун жоолуктары учуп жүрөт шамалда деп. Ушул жергечи эме музыка коюш керек окшойт, мына жадин музыка. Бул деген араб кул болуп кетиптир дейт да сразу элечи. Сиз өзүңүз негативге кандай жакшы эле карайсызбы? Аябай сонун карайм. Вообще эмоция жок мындайчы. Наоборот, жаман комментария жазган болсо, бул байкуш экен деп коем да. Анткени адам сүйлөгөн сөзү менен өзүнүн ич дүйнөсүн көргөзөт да башкаларга. Мен даяр. Дубайдын ысыгына көнүп калдыңызбы уже? Дубайдын ысыгына уже 7-8 жылдан бери көнүп калдык аябай. Мага
Суукка салыштырмалуу ысык жагат негизи. Ошого Россиядан качып келгем. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз, кайсыл жакта чоңойдуңуз де, кичинекей кезиңиз кайсыл жерде өттү? Менин атым Бактияр. Куршап айылында төрөлгөм. Куршап айылы Өзгөн районуна караштуу. Ош областы. Кыскасы Оштук болом. Канча бир 9 класска чейин примерно Куршапта өттү. Андан кийин шаарда жашадым 2-3 жыл. Андан кийин Турсага бардым. Айылында төрөлүп чоңойдуңуз. Ооба. Ошол жакта 11 класска чейин окудуңуз да? Балалыгыңыз ошол жерде өттү? Негизи мектепте 6 класска чейин окугам. Андан кийин мектепте окуу насип болбоптур. Азырга чейин өкүнөм 11 класста окуганына. Анткени классташтар менен жолукканда тема только 11 класс жөнүндө болот. 6 класска чейин унутулуп калат экен да. Но шүгүр. 6 класстан кийин кайсыл жакта окудуңуз? 6 класстан кийин 2 жыл койчуман болуп иштедим. Анан ошо 9 класста 1 жыл окугандай болдум. Андан кийин 11-де окуган жокмун. Кичинекей кезиңизде ким болом деп мечтайт этчиңиз? Бала кезде президент болом деп кыялданчумун. Мектепте сурайт да баарыбыз деле. Бала кезде ким болосуң депчи. Анан ар ким ар кандай кесип айтчу, мен президент болом дечүм. Эмне үчүн андай ой келчү? Президент. Возможно, телевизорлордон көрүп, президенттердин сүйлөгөнүн көрүп калсам керек да. Анан бир күн бир досум келиптир, Нурсултан деген. Бактияр дейт, десем, сен президент болом дейсиң го дейт. Десем, президенттердин могу жеринде тамыры чыгып турат экен. Мындай карасам сенде чыгып турат. Походу сен реально президент болот окшойсуң дейт да. Анан үйгө келсем апам айтат, балам өкмөткө жакындабай эле койчу. Десе болбой, жок, мен президент болом дечүм. Хотя бы депутат болчу дейт, дечү да апамчы. Ошол президенттерди карап, эми көп эле кичинекей балдар президенттерди карап эле коет да, мисалы. А сиз эмне үчүн президент ошол президентти карап сүйлөп атканын көрүппү же? Азыр естественно эсимде жок. Неге именно президент болом дегем? Возможно, мага президентдай авторитеттүү адамдай көрүнгөн үчүнбү, ошондой ойго келип калган болушум мүмкүн. Возможно, баягы кычырап костюм галстукта башка өлкөлөрдө жүргөн үчүнбү, азыр эсей албайм. Ошол президенттин жүрүм туруму көрүчүсүз да сиз кичинекей кезиңиздечи. Анан ошол нерселер по-любому бар да азыр сиздин жумушуңузда, сиз менеджерсиз. Все равно вот это психологически кичинекей кездегилер все равно работает чуть-чуть. Ооба. Кандайдыр бир мааниде жеттим максатка, ооба, шүгүр. Мындай менеджмент жактан болсун. Эми өзүм естественно бир департаментти башкаргандан кийин ал деле өзүнчө бир ответственность, өзүнчө политика дегендей. Ооба, ал мааниде тура. Андан кийин кайсыл жакта? Андан кийин кайсыл жакта жүрдүңүз? Турцияда жүрдүм 1 жыл. Турцияда араб тилин окудум. Эң биринчи чет өлкөгө чыккан Турция болду да, э? Ооба. Турцияга 18ге чыгып эле кеткем. 24 сентябрда 18ге кирген болсом, 28-inde учуп кеткем. Оказывается, 18ге толбосоң, бирөөгө доверенность жазышың керек экен да, алып кетиш керек экен да сен. Заранее жаздыргам бирок доверенность, потому что качан учушубуз белгилүү болбой аткан. В конце концов сүйүнгөм, что 18ге чыгып, өзүм жооп берип кетип атам деген сыяктуу да. Ал кандай түрткү болду? Турцияга кетип атканда иштейм деп кеттиңизби? Эмнеге андай ой келди? Чет мамлекетке кетиш? Негизи мен 6 класска чейин окуганда отличник болчумун.
Мурун отличниктердин сүрөттөрүнү мектептин киришине илип коючу да, как мотивация. Мен ар жылы менин сүрөтүм илинип турчу да. Жыл сайын жылдын акырында грамота алчумун, похвальный лист до сих пор үйдө турат сүрөттөрү. Окууга кызыгуум аябай күчтүү болчу. Анан 6 класста бизге баягы турецкий лицейден тесттер келчү. Кружок. Сен тапшырып калдыңбы? Анан андай тест келгенде 6 класста, прям июнь адашпасам, мектеп бүтүп ушу. Түрктөр өзү келчү. Түрктөр өздөрү келет. Анан ошол тесттен өткөм. Адашпасам 3 бала биринчи этаптан өткөнбүз. Манас менен Алтын досум экөөбүз, үчөөбүз. Экинчи этап Ошко барганбыз, эми куршап айылда. Анан Ошко барганда бир мен өтүп калгам. Алтын менен Манас досум өтө албай калган. Анан Алтын досумдун апасы эжеке болчу. Ошо айшнем алып барган. Анан баягы пригласительное письмо берген, 15 августка келгиле депчи. Оказывается, турецкий лицейде деле баягы этаптары болуп турбайбы? Стипендия, 50% скидка. Мен походу ошо 50% скидкасына элешкем да. 100% стипендия эмес болчу. Потому что какой-то бир темадан тест берген, оказывается, ал тема жок экен бизде 6 классачы. Кийин ошо тесттен кийин келип эжекеден суратпайбы, мол тема өтөсүңөрбү депчи. Оказывается, биз өтпөй экенбиз. А мен именно ошол темадан аз балл алып калыптырмын да, ошон үчүн 50%ке түшүп калгам да. Бирок алар по-любому 50%-те өттү. Бул баланы 15 августта күтөбүз деп пригласительный письмо беришкен. Анан ал пригласительный письмону мен аябай сүйүнүп, мен үчүн ошо мектепте жүргөндө например, тесттен жакшы өтүү, 5 баа алуу өзүнчө бир сыймык достижение болчу да. Анан жыл сайын грамота алганда деле күтчүм да, качан Жумабаев, Бактияр деп мени чакырат линейкаданчы. Анан атам ар жылы барып, ошол моментте атам да күтчү да. Анан барып грамотаны алгандан кийин атам как-нибудь бирдеме кылчу да. Десерт алып берип, анан бир ал кезде барында деле телевизор жок. Какой-то бир мультфильмге алып барып, короче. Бир сериал көрүш үчүн бир соседтерге кирип чогулуп, ошол кез болчу да. А бул 50% скидка менен өтүш деле мен үчүн аябай сыймык достижение болчу да, естественно. Потому что азыр 6 класстардан бир мен өзүм эстейм да, өзүбүздүн мектептенчи Лелин 5те окугам. Анан аны алып келдим, короче. Үйгө келсем апам нан жаап атыптыр. Аябай сүйүнүп алгам. Апама барып мен өттүм, 15 августта барат экен деп бергем, апам да окуду дагы. Оказывается, какой-то бир ал кезде доллар менен төлөшчү да, контрактчы. Эми 50% скидка болуп атат, по-любому цена там доллар менен жазылган да. Бирок ал кезде жашоо аябай оор болчу да. Адамдар доллар эмес, сом жок болчу адамдардачы. Даже иногда нан таба албайсың да, соседтен нан сурап чыгасың да. Анан мен сүйүнүп аябай бактылуумун. Бай апам карап туруп байкуш ичинен мындай эзилген сыяктуу болуп кетти да. Анткени ал акчаны төлөй албайбыз да данный моментчи. А мен жаш баламдан түшүнбөйм да менчи. Анан апам да карады дагы байкуш. Балам, сени башка жакта окутабыз, Чото бул жак чото бизге туура келбей калат, окшойт деди дагы. Ошол ойдон унутулуп кетти тема. Мен жаш балам дейм, баягы 6 класстагы бала көп нерсени түшүнө бербейт да. Барып окуйм деле деп тополоңулган жокмун. Анан ошол ойдон апамдын эжесинин күйөөсү жезде да эми. Ал кезде мен арабчага кызыкчумун, ошол кезденчи. Арабча окутчу да ал. Анан ошо лагерь уюштурчу. Летний лагерь, ошол летний лагерине жөнөткөн. Ошол ойдон 7-8 класс окуй калдым да. Анан ошентип мектеп бүттү. Мен демекчи болгонум, окууга кызыгыш всегда болгон да менде. Анан
Апам байкуш даже мектепте 11-ди бүтпөсөм деле 11-дин аттестатын алган апамчы. Мен балам по-любому окуйт. Ишенич бар болчу да, мектепте полный окубасам деле менин балам университетте окуш керек. Аттестат жок болсо университетке албайт деген ойдо сатып алып берип койгон магачы аттестатты. Анан эми өзүмдө естественно кызыгуу бар. Анан бирдемени жакшы үйрөнөм, бат үйрөнөм. Ошентип атып анан ошо турецкий окуу жайларын табып, экзаменден өтүп, бул уже экзамен уже стипендия болчу. Билет алсаңар эле 1 жыл всё включено, жатакана, тамак аш, даже стипендия бар. Ошентип Турцияга кетип калган 1 жылга. Апаңыз аябай мудрый окшойт, анткени бизде Кыргызда бар го, бирдемкени сурасак кыйкырып же урушуп же. Анткени балдарга бул аябай маанилүү экен да, акырын апаңыз айтыптыр, сен сөзсүз окуйсуң. Акырын Ооба, ишенген да. Апанын ишеними аябай важный да балага. Вот ошо ишенгени үчүн бүгүн Дубайда отурам ушинтип. Болбосо мындай ойлоп карасаң, же мектепте нормально окуган эмесмин, же официально бир университетте окуган эмесмин. Ошо апанын ишеними аябай маанилүү. Анан Турцияга бардыңыз, ал жактан эмне кызмат кылдыңыз? Турцияда ошо 1 жыл араб тилин үйрөндүм. Араб тилин Турциядан үйрөндүңүзбү? Ооба. Түрктөр аябай жакшы окутат араб тилин, аябай адистер көп. Түрк болгону менен надо будет грамматиканы арабтарды өздөрүнөн жакшы окутат да. Морфология, грамматика и так далее. Ошо 1 жылдын ичинде үйрөндүңүзбү араб тилин? Ага чейин да окуп жүргөм. Ага чейин деле сөздөр жаттап, бир китептерди окуп, ага чейин деле база бар болчу. Бирок прям Турцияда основной прям нелер окудум да. Сиздин анда тил үйрөнүүңүз кээ адамдарчы болот экен да, канча окуса делечи, мындай не получается дегендейчи. Согласен. Я думаю, мен ойлойм, ошо тил үйрөнүүгө шыгым болсо керек да. Анткени 6 тилде эркин сүйлөйм да. 6 тилдеби? Ооба. Кайсы тилдер алар? Кыргыз тили, орус тили, орус мектепте окугам, түрк тили, жөө болду, араб тили, өзбек тили, анан английский тили. Бул эң маанилүү да, тилчи. Канча тил билсең ошончо адамсың дегендей, сиз 6, сизде ичиңизде 6 адам бар турбайбы? Ой, получается 6 адам, реально бир тилде сүйлөп калсам, мен көбүнчө азыр жумушума байланыштуу араб тилин көп сүйлөп калам. Араб тилин сүйлөгөндө кадимкидей өзүңдү араб сезесиң да. Потому что сен ал культурага кирип кетесиң да, арабча сүйлөгөндө. Арабтардын культурасына тыгыз байланышта сүйлөйсүң да, баягы сөздөр болсун, аракеттер же мамиле болсун. Бул арабтардын культурасына дагы келебиз, анан Турциядан кийин кайсыл жакта? Турциядан кийин Жалалатта жүрдүм. Айылда жүрдүм. Кайра Кыргызстанга келдиңиз? Получается, кайра Кыргызстанга келдим. Бир 3 жылдай жүрдүм Кыргызстанда. Андан кийин Россияга бардым. Россияда жүрдүм 3 жылдай. Андан кийин уже 2019 Абу-Дабиге келдим. 2019-жылы. 7 жыл болуптур, э? Ой, ошол менен 7 жыл болуп калыптыр. Ошо биринчи кирген күнүңүз эсиңизде барбы? Сөзсүз. Эсимде бар. Жумейра деген отелге келгем. Неде Дубайга келгенбиз, биринчи Fly Dubai менен. Отелдин представители тосолгон.
Bizde Dubайdan Abu Dhabi'ye alıp ketken. Burj Khalifa aябай интересный болчу биринчи келгенде. Жолдон өтүп атып кадимкидей издейсиң го, мен баягы көрүп жүргөн Бурж Khalifa каякта депчи. Ооба. Ошол магачы ар дайым кызыктуу да, мисалы адамды карасаң баардык нерсеге жетишкен, успешный ужечи. Анан кийин ошонун артындагы мага историясы кызык да. Ал успешный жашоого жөн точно бир кандайдыр бир кыйынчылыктар менен келген болуш керек деп ойлойм да. Ошол сиз бөлүшсөңүз ошол кандай кыйынчылыктар болду башында Дубайга келгенде? Мен уже бир аз кыйынчылыктар менен бөлүштүм деп ойлойм. Мектепте толук окубагандык, официально университетте окубагандык. Чет мамлекетке келиш, башка жерде жашап, башка эл, такыр башка Мен мисалга биринчи келгенде англисче жакшы билбейт болчумун. Бирок уже арабча билчисиз ошол маалда. Арабча билчүмүн, бирок уже арабча окуганыма уже где-то бир 10 жылдай болуп кеткен бияка келгенден кийин. Ортодо айылда жүрүп калдым. Андан кийин Россияда жүрүп калдым, практика жок. Любой тилди практика кылбасаң унутулуп кетет. Азыр биз кыргызчаны практика кылбай уже орусча менен же англисчени аралаштырып салып атабыз да. Болбосо эне тил да. Мен бул жака келгенде уже араб тили уже эстен чыгып аткан да. Бирок мен араб тилге ишенип келгем. Мен араб тили окудум, билем. Араб өлкөсүндө иштешим керек, практика кылышым керек, колдонушум керек, ушунча мээнет кетти деген ойдо келгем. Анан келгенде английский жок болчу. Yes and no дегенди билет болчумун. Анан бир эки сөздөр бар болчу. How are you? I'm good деген сыяктуу эле. Бирок деген күндө комнатаңа кирип алып сөз жаттачумун. Lulu деген супермаркет бар. Барып бесплатный газеталарды алып келип алып окуйт болчумун. Аны түшүнбөйт болчумун. Бирок окуйт болчумун да. Мындай желанием горит да адамча. Анан түшүнгөн жерлерди түшүнүп калчумун. Түшүнбөгөн сөздөрдү биякта блокнот ручка менен турат, жазып алат болчумун. Бүт жазып чыккандан кийин уже переводчик менен перевод кылып, переводдорун жазып, эртеси күнү ошолорду уже жаттап практикалап болчумун. Ооба, жазганда да мээге жакшы кирет го негизи бул нерсе. Ооба, аябай жагат мага жазып үйрөнгөн. Анткени английский жок, анткени мектепте 6-класска чейин окугам, анан орус мектепте окугам да. Бизде по-любому орус тили официальный тил, анан аябай көп жерде практика да. Английский анчалык деңгээлде эмес да. Анан орусчага басым аябай көп. Ошондуктан мектепте деле нормально окуган эмесмин. Мектепте английский сабагында последний партага барып алып, балдар менен ойноп күлүп эле чыгып кетчүм. Мындай кызыгуу болгон эмес. Я думаю, ошо биздин мектептерде эжекелер кызыктыра алган эмес да. Бизге как будто английский язык невозможно эле болчу да. Культурадан алыс, аябай аз колдонот. Ошондуктан английский вообще окуган эмесмин, естественно, университетте окуган эмесмин. Чет өлкөгө чыгабыз деп деле ушундай көп ойлор болчу. Ой, андай ой вообще жок. Ошол үчүн может кызык болчу эмес. Анан эч ким айткан эмес да. Баха, английский тилин үйрөн. Чет өлкөгө чыгасың, жакшы жолдор ачылат деген адам жок. Анткени бизде мурунку поколение деле окуган эмес да. То есть өзүндө жок нерсени бирөөгө бере албайсың да. Бирок где-то бир 3 айдай кыйналдым окшойт тилден, 3-4 ай кыйналдым. Брифингдер болот, баары англисче сүйлөшөт, коллегалар бар Индиядан, Филиппинден, Пакистандан, Америка, Европалардан. Кадимкидей сүйлөшөт, түшүнбөйсүң да эчтекеничи. Эмоционально мага ошол кезде кыйын болгон. Бирок ошо аракет кылып, күндө газета окуп, сөздөрдү жазып алып, практика кылып, коллегалар менен сүйлөшүүгө аракет кылып, түшүнбөй калсаң токтоп тур дейсиң да. Google переводчикти атып туруп, ачып же болсо баягы голосовой менен сүйлөтүп. Бирок английскийни үйрөнгөндөн кийин мен үйрөнгөн тилдердин эң оңою деп ойлоп калдым да.
Англис тили? англис тили. Анткени грамматика англис жак русский, арабский грамматикаларды салыштырсаң, Ооба. английскийде грамматика жок да. Ю О, десең ана. баары кирип кетет. Ошого мен үйрөнгөн тилдердин эң оңою английский болду да. Акыркы тил болсо деле мындай карасам реально оңой экен да. Просто аракет кылыш керек. Мындай желание должна гореть дейт го. Ошо. Бул негизи эң негизгиси го. Анткени бул жакта чогуу иштеген деле адамдар, ошол Дубайда канча жыл болду десең, 5-6 жыл болду дейт, бирок англисче билбеген дагы адамдар бар экен да. Аябай көп. Биякта англисче билбей иштегендер аябай көп. Салондордо кыздар бар, машина алып саткан балдар бар. Алар колдонбойт да просто тилдичи. Аларга кереги жок десек болот да. Бирок тил баары мен азырчы единственный мен зависть болгончу ошо көп тил билгендерге да, надеюсь мен да бир күнү отуруп англис тили эле оңой экен деп айтып калаттырмын. Мен 3 эле тил билем. Сен сүйлөбөйсүңбү англис тилин? Англисче сүйлөйм, имеется в виду 3 эле тил билем. Сиз азыр 6 тилдин арасынан айтып атпайсызбы? Ал англис тили оңой экен депчи. Ооба. Туура. Сиздин оюңузча чет өлкөгө келгенде адам биринчи орунда эмнени үйрөнөт? Башка улуттар менен мамиле кылганды үйрөнөт. Мамиле кылганда. Ооба. Мен ошого аябай көңүл бурдум. Анткени бизде Кыргызстанда көп улут жок да. Анан биздин адамдар, именно Кыргызстандан чыкпаган адамдар көп улут көрбөйт да. Ошол себептен мен жеке оюм индус, пакистанец, бангладештиктерди мындай жек көрүп карап калышканда, к сожалению. Анткени алардын культурасы башка, возможно, религиясы башка, жеген тамагы башка, тамакка кошкон специялары башка. Анан 5 кол бирдей эмес дейт го. Анан бир индустан көргөн жамандыкты көрүп калган болсо, индустар баары ошондой экен деген ой пайда болуп калат. К сожалению, биздечи. Ошол себептен туристтер азыр жакшы туристтер көп барып баштады. Особенно Бишкек, Көл, Караколдорго. Түштүктө до сих пор туристтер аз. Анан ошо башка улуттагы адамдар менен мамиле кылганды, башка культураларды, анан Кыргызстандан сырттагы, например, Дубайда жашоо колоссально адам өзгөрө түшөт да. Анткени биякта корпорацияларда структуралар аябай башкача. Например, Кыргызстанда бир банкта иштеп келген болсо, биякта уровень уже международном уровне, да. Дубайда, например, мен ойлойм, иногда даже международный уровеньден да бир аз жогорураак турат. Анткени американец, европейцтер көбүнчө келип калат таң калат да. Дубай кантип ушул даражага жетип кетти. Бака ишенесиңби? Европада мындай эмес дейт да. Америкада андай эмес дейт да. Биздин адамдар точно Дубайдан үйрөнүш керек деген адамдарды көп жолуктум да. Европейц, американецтерди. Азыр Дубай деген глаголду көрдүңбү? Бүт эле жерде. Кыргызстанда бир фонтан болуп кетсе, бир шоу болуп кетсе, это не Дубай, это Кыргызстан дейт го. Ооба. Дубай уже пример да. Не только Центральная Азияда, Европа, Америка, Африкаларда как мындай стандарт, высший стандарт сыяктуу уже как пример катары берип калышкан да. Ошол себептен баарында мүмкүнчүлүк болбошу мүмкүн. Европага, Америкага. Мен сунуштайт элем, хотя бы Центральная Азияда башка өлкөлөргө чыгыш керек. Сөзсүз. Азыр турлар бар. Мындай адам өзүнө не кылса болот да. Например, Казакстан, Алматы же болсо Өзбекстан аябай турлар көп ачылып атат. Мен мечталарымдын бирөөсү, например, баягындай машиналар болот го, үй машиначы.
бүт Центральный Азияны кыдырып, кол жерлерге барып, ошол жакта ошо машинанын ичинде эле уктап кыдырып чыгуу да. Ушул мамиле боюнчачы мен былтыр Кыргызстанга барганда кел сууга бардык. Ошол жактан Америкадан башка улуттар келди. Анан баардыгы айтты да, силердин элиңер гостеприимный экен депчи. Анан менин оюмча, эми жеке оюм азыр, менин оюмча биз кыргыздар да мындай жакшы эле мамиле кылат экенбиз адамдаргачы. Просто бизди мисалы бир башка адамды принимать этиш бизге кыйын экен да. Обязательно ал адамды бир мисалы бул жерин туура эмес болуп атат деп аны айтып кетип, мен Дубайдан эмени үйрөндүм да. Адам кандай болсо ошондой, бул адам ушундай экен, бул это нормально деген сыяктуу. Ушул нерсе аябай жакшы экен да. То есть мисалы сенин семейныйлар болсо деле, өмүрлүк жарым болсо, бул мынтип өрөт, тигинтип өрөт дебей, бул адам ушундай деп баардык жерин принимать этипчи, чужой адам болсун, кандай адам болсун. То есть бул улут ушундай эмес да? Ооба. Шуну атасыңбы? Бул адам ошондой экен. Бул кыргызбы, тажикпи, индуспу? Улут сөз жок улут жөнүндөчү. Бул адам ушундай экен. Адамдын жаманы болот, улуттун жаманы жок болбойт деген мааниде да. Андай эмес, бирок ошол. Бизде, например, европеец барып калса, биздин адамдардын оюнда Европа, цивилизация, Франция, Лувр, культура, мамиле аябай өзгөрүшөт да. Булар бай, булар жетишкен, тияк бияк. Аябай прям мамиле өзгөрөт. Ошол эле индус келсин Францияданчы. Мамиле аябай жаман агачы. Как будто ал Индиянын бир айылынан келген, какап жүдөп жүргөн. Даже если ал индус Франциядан келсе делечи. Ошол көз караш аябай туура эмес деп ойлойм. Анткени адам ар кандай болот. Адам ар кандай болот. Улутту жамандабаш керек. Ошол бир адамды көрүп. Просто комментарийлерди деле окуп калсаңчы, просто үйрөнүш керек окшойт да ошол адамды принимать эткенгечи. Бул ушундай адам. Ооба. Негизи ошо комментарийде отпайсыңбы? Адам кандай болсо, ошону ачыкка чыгарат да. Адам баягы жакшы адам эч качан жаман комментарий жазбайт. Мен жеке оюм да. Анткени жакшы адам бирөөгө жамандык каалабайт. Жакшы адам дайыма бирөөгө жакшылык каалайт. Анткени ал ичинде жакшы да, сырттагы мамилеси ошо ичинен чыгып келип атпайбы? Анан негативный комментарияларды эми сен подкасттарың болуп атат. Ишенем сен баарын окуп чыгып атасың. Иногда, возможно, эмоционально оор болуп атат кээ бир комментарияларды принимать этиш. Просто көңүлгө жакын албаш керек. Наоборот, мен ошондой адамдарга ичим ооруйт. Адам жашоосу ушундай бир негативный, кыйын болуп атты экен, ушул сөздү байкуш жазыптыр деп коем да. Мен башында мынтип ойлондум да. Ушунча бир сааттык видеонун ичинде көп нерсе бар да. Көп нерсе, мисалы акыркы видеодо биз көп жака бардык. Ал жерде аквариум бар, көп сөз бар, башка ал жерде жөн эле подкаст эмес, мындай ошол жерди, жер жөнүндө. Анан адам ушунча бир сааттык видеону көрүп, анан только ушуну алдыбы депчи, мен ошого эле жаман болдум. Если мага жазса, мейли эчтеке эмес. Адамга, если адам негативный адам болсо, ага позитивный нерселер көрүнбөйт. Потому что ол уже настроен, негативный настроен да. Ошон үчүн баягы жакшы нерсени, бир нерседен жакшы нерсени көрүп билүү аябай жакшы сапат да. Аябай жакшы сапат. Ладно, просто поделюсь элечи. Кайдзен деген бир китеп бар да, японский кайдзен дегенчи, японский философия. Маргулан Сейсенбаевдики да бар го, бирок бул башка. Ошол жерде айтат да, бир ай өзүңө убакыт бер депчи. Мисалы чарчадым, ушундай жаман сөздөр баарын алып саласың да. Мисалы уже айтайын деп атканда эле аны алып саласың, ошондо кадимкидей биздин ичибиздеги энергия да өзгөрөт экен. И мисалы этаптар бар го, адам ошол
кадимкидей негатив кеткенде сен бир шаг өйдө чыгат экенсиң да, бир этапкачы. Анан уже башкача ошентип өзүңдү өстүрсөң болот экен. Эми если өзүңөр окусаңар ал жерде аябай кызыктуу китеп да. Мелочтарынан бери айтылган кантип өзүңдү өзгөртөсүң. То есть өзүңдүн ичиндеги негативтерди чыгарып жок. Мисалы бирөөгө оюң башкача болду, ошол жерден сразу сен токтотосуң да. Или бирөөдөн сурасаң, кандайсың десең, жаман дейт го кээ бирөө билбей таң калам. Эми ошол үйрөнүш керек экен да. Жакшы депчи. Жакшы деген сөз уже жакшы нерсени алып келет да сагачы. Эртемен туруп, бүгүн аябай жакшы күн болот деп ишенсең, Кудай ошону берет да. Кудай сен кайсы ойдо болсоң, ошону берет сага. Бириккен Араб Эмираттарынын борборунда Заид музейинде, улуттук музейинде иштейсиз. Бул жумушка кантип келдиңиз? Негизи ал жерде иштегениме бир айдан эле өтүп калды. Ага чейин Дубайда иштеп аткам, департамент культуры Дубайда. Ал жерде 5 жыл иштедим. Именно баягы Дубайдын тарыхын, местный арабтардын, эмираттык арабтардын культурасын чагылдырган музейлерде иштедим. Ошо бир айдан өтүп калды. Заид Эмираттын улуттук музейи болгон Заид атындагы музейге өткөнүмө. Кантип өтүп калдым? Обычно эле ошо не бар, определенный сайттар бар. Ошол сайттардан подавать этсең болот жумушка. Бирок азыр деген акырындап структура бир аз өзгөрүп атат. Жумуш издөө боюнча, сотрудник табуу боюнча, тааныш билиш деген кыргызда сөз бар. Эми бул жерде мындай биз билген тааныш билиш менен жумушка өтө албайсың, к сожалению. Как положено баягы интервьюларга катышасың, как положено какой-то бир заданияларды аткарасың, ошол должностька тиешелүү. Ошолорду баарын өтүп, аткарып, 3 интервьюга катышып, акыркысында директор менен интервьюга катышып, анан өттүм. Неге бул 3 этап интервью, неге бул заданиялар, анткени должность аябай оор должность. Анткени команда менен иштеш керек. Командада 45 адам бар. Алардын баары местный арабтар. Анан местный арабтарга менеджер болуу деле аябай оор маселе. Анткени элестет, сен, например, Кыргызстанда жүрөсүң, бир тажик келип, сен менеджериң болуп жүрөт. Тоготпойсуң да. Неге булайын тажик мен? Неге сен менеджер болуп калдың дейсиң да. К счастью, Дубайда Эмират андай эмес. Кыргыз болосуңбу, балекет болосуңбу? Если жакшы опытың болсо, анан жумушуңду так билсең, наоборот, все-таки мен айткан сыяктуу улут маселеси жок. Ал жерде сен кандай адамсың, кандай профессионалсың, ошого карайт болду. Жумушту кандай кыласың? Ошо. Ошентип жакшы интервьюдан өттүк. Шүгүр, аябай сүйүнөм. Анткени национальный музей Эмираттын ошо улуттук музейинде операционный аккаунт менеджер болуп иштеш оңой эмес. Анткени ал жерге кече жакында президенттин баласы келди үй бүлөсү менен. Звездалар келет, шейхтер өздөрү келет, президенттер келет, премьер-министрлер келет. Мен бир ай мен кошулуштан бир ай мурун биздин премьер-министр келген экен. Подарок берип кетиптир биздин командага. Молодец, аябай сүйүндүм. Жакшы впечатление да. Келсем, сен Кыргызстандансыңбы, силердин премьер-министриңер келди, могу подарканы берди деп сүйүнүп айтып беришти да мага. Классно. Ушул жумушка
Сиз айтып атпайсызбы, анкета бардык собеседованиядан өтөм депчи, бирок кандай документтер керек? Мисалы, окуш керекпи бул Дубайда или жакшы тил билсең болду, ошол жетиштүү. Элдер мисалы мен деле азыр ойлойм да, ушул музейде кантип иштейт адам депчи. Ал үчүн, наверное, бир университетте окуган болуш керек Дубайда же ушундай. Ооба, окуш керек, диплом болуш керек. Сиз бул жакта окудуңузбу ошондо? Жок, окуган эмесмин, бул жакта только иштедим. Эми, естественно, баарында суроо пайда болушу мүмкүн. Бул бала мектепте деле окуган болсо, официально бир университетте окуган болсо, кантип Эмираттын улуттук музейинде менеджер болуп иштеп бар. Табигый суроо. Негизи алып айтканда, Эмиратта дипломуң болсо аябай жакшы. Не обязательно по специи дипломуң болгонучу. Например, IT дипломуң, высшее образование дипломуң болуп, сен отельде иштеп калышың мүмкүн да. Экөөнүн вообще связь жок. А бирок сага виза подавать эткенде эки туру бар да визанын. Skilled виза бар, not skilled виза бар. То есть визаңда профессияны указывать этет, а экинчи визада образованияң жок болсо, аны указывать этпейт. Если профессияны указывать этсе, сага мамиле, баягы закон жагынан мамиле аябай башкача. Например, жумуштан кетсең, сен визаңды работодатель cancel кылат да, отмена кылат. Отмена кылганда, если сен визаңда профессияң болсо, диплом менен профессия болсо, сага бир 3 ай мөөнөт берет. Эмиратта жүрүшкө, башка жумуш табышка. А если профессияң жок болсо, образование жок эле подавать этилген болсо, максимум 30 күн берет. Ушуга окшогон аябай көп жакшы пайдалары бар, если профессия менен жумушка кирсең. Ошол себептен университетте окуган болсоң деле, баягы заучуна бирдеме кылып, акчасын төлөп, кагазым бар деп болсо, жакшы пайдасы бар. А жумушка келгенде, бул кагаздан көрө опыт көбүрөөк ойнойт да. А мен, например, бул жерде иштеп атканымдын себеби, мен Дубайда 5 жыл иштедим да. Ошол азыркы департаментте болуп аткан нерселердин каждый этабынан өткөм да 5 жылдын ичинде. Опыт бар, жумушту так билем. Мен образованияга келе турган болсок, мен диплом алгам, окуган болсом деле. Диплом алып атканда, ошо араб тили боюнча диплом алгам. Менде уже билим бар болчу. Экзаменге киргем, дипломго экзаменге киргем. Экзамен тапшырып, как положено берип диплом алгам. То есть неофициально окуп ар жерде. Анан официальный диплом алгам да, получается. Ошо айтышат го, араб тилин билсең, арабтар сени аябай жакшы сүйлөйт депчи. Ошолчунбу? Эми адамдын өзүнүн тилинде сүйлөсөң, айтат го, адамдын өзүнүн тилинде сүйлөсөң, сен сөзүң ал адам жүрөгүнө барып тиет. А адам если түшүнгөн тилде сүйлөсөң, башына жетет, болду. Дальше өтпөйт да. Например, араб барып кыргызчан так сүйлөп аткан болсо, ким жакшы көрбөйт? Балам келчи дейсиң да сразу. Баягы бизде мен UFC көрүп калам. Джастин Гейджи кыргыз болуп кетти да. Какой-то бир окуя болгон, андан кийин баары кыргыз деп, аз до сих пор комментариясына кирсең, Гейджибек деп до сих пор не кылышат. Ошон үчүн любой эле улуттун өзүнүн тилинде сүйлөсөң, урмат кылат, сый көрсөтөт. Анткени арабчага келе турган болсок, арабча аябай оор тил. Бул ушу тилдердин эң оорларынын бирөөсү да, грамматика жагынан. Тил менен араб тили. Ооба. Жазылуусуну мындай эле карасаң, ушу башың айланып калат да, если арабча билбесең. Ошол себептен естественно урматтайт ооба.
сиздин жумушуңузга барганда, эгер алыстан караганда сизди эч ким кыргыз же башка улут деп айтпайт да. Мисалы мен деле даже кыргыз болуп, сизди алыстан көргөндө арабтардай эле көрүнөт экенсиз. Сизди кийип жүргөнүңүз, арабча сүйлөшүп атасыз сотрудниктериңиз менен. Даже мен кыргыз деп ойлобойт болчумун да сиздичи. Ооба, эми казанга жакындасаң карасы жугат. Тем более мындай арабтардын кийимин кийип жүрсөң, арабтарга алашып жүрсөң, алар арабтар деле түшүнбөй калат кээ бирде. Ойлонуп турат. Көбүнчөсү алар местный деп ойлоп калат. Местный диалектте деле сүйлөйм да. А кээ бирлери местный деп ойлобосо деле какой-то бир башка жактан келген араб деп ойлоп калат. Анан сурайт: "Бака, кайсы араб өлкөсүнөн келгенсиң?" дейт. Мен ошо эле кыргызмын десең эс болуп түшөт. Ошо Кыргызстан жөнүндө сурашабы, сиз кантип айтып бересиз Кыргызстанды? К моему удивлению, Кыргызстан жөнүндө менин коллегаларым аябай вау ойдо да. Баягы Швейцария сыяктуу не айтып беришет да мага. Анан көбү бака барабыз деп атабыз. Аябай кооз экен, тоолоруңар, аттар көп экен, ат мингибиз келет деп жакшы бир. Аттарды жакшы көрүшөт го өздөрү да, э? Ооба, аябай арабтар аябай аттарды жакшы көрүшөт. Естественно, мен дагы айтам, Кыргызстанга сөзсүз келгиле. Азыр эми жайында аябай ысык да бул жердечи. Чөлдөбүз, табият жок. Анан мен Кыргызстанды мактап баштайм, сөзсүз келгиле, тоолорго баргыла. Бейишке баргандай эле болуп каласыңар депчи. Азыр жумушта кандай адамдар менен жолугасыз күн сайын, анан жумушуңуздун кызыктуу жери кайсы сизге? Музейдин менеджменти менен эле көбүнчө жолугам. Анткени баягы күнүмдүк келген туристтер менен мындай Сиз жолукпайсыз? мен жолукпайм. В основном офисте отурам. В основном ошо өзүм командам менен, музейдин жетекчилери менен көбүнчө иш алып барам. Мага өзүмө жаккан жери какой-то бир жакшы бир өзгөрүү киргизип, ошол өзгөрүүнү иш жүзүндө көрсөм, мен баягы SOP деген документтерди жазып турам да. Например, мектептер келет бизге, университеттер келет. Алар келгенде алардын неси кандай болуш керек? Музейге болгон зыяраты кандай болуш керек? Ким тосуп алыш керек? Ким канча адам келген санаш керек? Ким билеттерди бериш керек? Ошол пландарды сиз түзөсүз? Пландарды полный мен түзөм да. Болушунча командама жардам берген аракет кылам. То есть win to win дейт го. Бир команда тыгыз чогуу иштеш керек да. А мен менеджермен анан сага уруксат бербейм, анын баягы положениясына кирбей эле, короче, отказ, нарак берак десең иш жүрбөйт да. Жана сиздин кичинекей кезиңизде кыялыңыз кичине ошол азыркы жумушка туура келиптир, э? Ооба, бир аз бар. Анан жумуштун жанатан бери айтып атсаңыз, жумуштун мындай майын чыгарып, ошол нерседен өзүңүз рахат алат экенсиз да? Ооба, сөз. Бул эң жакшы сапат да. Анан кийин ушул сапатка кантип жетиш керек? Кылган нерсесинен рахат албаса, ал нерсени көп убакытка кыла албайт да. Например, мен Дубай культурасында 5 жыл иштеген болсом, 5 жыл аябай көп мөөнөт да. Бир жерде, например, бирөөлөр айтышы мүмкүн, мен бир жерде 5 жыл иштей албайм. Одно и то же повторяется. Тажап кетесиң. Ошол эле жумушпу элестет, бир жумушка 5 жыл барасың да. А если сен ошол жумуштан рахат алып атсаң, кылган жумушуңан рахат алып атсаң, 100 жыл барсаң деле бара бересиң. Анткени сен рахат алган сайын сенин мотивацияң күчөй берет да. Circle айлана берет да. Ошол үчүн да өсөсүң. Ошонун үчүн да өсөсүң. Ооба, эң туура айттың. Хорошо, анан кийин мисалы бир адам сиз айткандай бир жумушта иштеп атат, тажады,
ошо бир эле нерсе айланып атат да. Уже рахат жок. Эмне кылыш керек сиздин оюңуз кандай? Эми адам өзү ойлош керек да. Кылып аткан жумушу жакпай атабы же атмосфера жакпай атабы? Если кылып аткан жумушу жакпаса, башка бир жумушта иштеп көрүш керек. Өзүнү башка бир профессияда сынап көрүш керек да. Өзүн табыш үчүн. Иногда ушундай болуп калат. Жумуш эмес, именно чогуу иштеген адамдар, именно ошол компаниянын структурасы, жетиштүү бир поддержка жок болуп калышы мүмкүн. Андай боло турган болсо, ошол эле жумушту башка жактан издегенге аракет кылыш керек. Баягы перспективасы бар, өскөнү возможность бере турган бир башка компаниядан издеп көрсө болот да. Ошо. Сиздин коркунуч сапатыңыз жок экен. Өзүңүз Турцияга барып, анан Москвага барып, Дубайга келип. Ооба. Бирок ал сапат көп адамдарда жок да. Мисалы, бир адам иштеп атат, бир жумуштачы, анан ал адам коркот да. Азыр ал жактан кетсе, анын кредити бар, башка үй бүлөсүн багыш керек. Бирок жашоону өзгөртүш керек да. Адам туура айтасың. Адам баягы бир нерседен не уверен болсо коркот да. Бизге негизи ошондойбуз да. Уверенности каяктан алышыбыз керек? Адам негизи мен өзүм мисал бере турган болсом, мен жаңы бир нерсени тажрыйба кылуудан коркпойм. Өзүмдүн опытыман келип чыгып айтарым, адам жаңы нерсени сынап көрүүдөн коркпош керек. Адам жаңылыштан коркпош керек. Анткени сен азыр кылып көрбөсөң, аны эч качан кылып көрбөйсүң. Дагы өзүмдөн мисал, 5 жыл иштедим департамент культура Дубайда. Адам 5 жыл иштегенде, мен уже ал жерде иштеген сотрудниктердин почти баарын интервью кылгам, жумушка алгам. Директорлорду билем, менеджерлерди полный билем, комфорт зонадамын. Уже жумушка барганда мен настолько жумушту полный билем, барам дагы эртемен саат 7-ге барып калышым, 8-ге чейин завтрак кылам. 9-га чейин бир кыдырам. 9-да бир 15 мүнөт собрание бар, ошого катышам. Общение кылгыча обед болот. Обедим жейм, обедтен кийин бир аз иштемиш болуп койгон, ошентип кетем. Айлык түшө берет. Ушундай жерден кетиш мен үчүн риск болду, например. Анткени тиги жумушка барсам, 6 ай probation period бар да. 6 ай сен сыналасың да. 6 ай ичинде сен директор, менеджмент баары карап отурат. Бактияр кандай жумуш кылып атат. 6 айдын ичинде Бактияр кандай өзгөрүүлөр киргизе алат бизге. 6 айдан кийин айтат, Бактияр биз сен менен дальше иштейбиз. Же болсо айтат, Бактияр чоң рахмат баарына. Дальше иштей албайбыз. Бизге туура келген жоксуң. Деген коркунуч бар. Анан тем более менеджмент жумушунда жумуш табуу оор да. Анткени адамдар 20 жыл, 30 жылда бир жерден жылбай иштешет. Местасын жоготуп коюштан коркот да. Бирок мен как всегда үйрөнүп калгам да, мага бир жаңы нерсени көрүшүм керек. Мен үчүн какой-то бир коркотсо дагы ошол жаңы нерсени мен үчүн бир шанс көрүндү да. Ладно, мен жаңылышым мүмкүн, окшобой калышым мүмкүн. Бирок менде, мен ушул шансты колдонгон жокмун деген ой калбайт да. Я пробовал. Болбосо дагы попробовать. Я пробовал, но у меня не получилось деген болот хотя бычы. Мындай регрет болбойт да, өкүнүү болбойт да. Менде всегда ошондой болгон. Жаңылыкты сөзсүз попробую. Дубайга келгенде деле мен барып көрөм деп келгем да, например. Барып көрөм деп келгем, уже 7 жылдан бери биякта жүрөм да. Ошон үчүн адам эч качан жаңы нерсени кылуудан коркпош керек. Окшобой калышынан аябай вообще коркпош керек. Бир жолу окшобосо, экинчи жолу окшойт. 10 жолу окшобосо, 11-чи жолу сөзсүз окшойт да. Кылып көрөсүң окшобойт, кийин кылып көрөсүң окшобойт, анан бир аз окшош баштайт. Сенде уже опыт жыйналып атат да. Ошол опыттар жыйналып келип туруп, сага уже уверенность берет да ошол опыттар. Айтасың да, отуруп, бака 10 жылдан бери
Sen ушунча жаңы нерселерди кылып көрдүң, окшоду го. Азыр неге окшобой калсын дейсиң да? туура. Вот ушул нерсе сага уверенность берет да. Өзүңө мындай ишенич берет. Потому что каждый раз ар жолу окшогон сайын сен өзүңө көбүрөөк ишенип баштайсың. Туура айттыңыз. Менчи бул видеолорду тартып атканда мен биринчи эле оюм, мен өзүм сиңдилерим көрөт бул видеонучу. Жаштар, мен өзүм балам көрөт, анан менчи аларга такай айтам да, коркпосун депчи, жаңы нерсени көрүш керек депчи. Эмне үчүн ушул суроолорду айтып атам? Мисалы, биздин салон люкс болуп эсептелинет да. Бирок бизде деле бар мастерлерчи жаман кылган. Люкс болсо эле элдер ойлойт да, баардыгы мастерлердин баары окумуш жасайт деп, анан кыздар коркуп келбейт экен, даже собеседованияга келбейт ушундай салондоргочу. Жалбай калам деп. Ооба, бирок коркпой келип көрүш керек да. Может өтпөй калат, может албай калат, бирок коркпой эле келиш керек. Люкс десе эле бүттү. Ошол үчүн сиз туура айттыңыз да, чын эле. Ушул сөзгө улантып коеюн. Анткени адам если өзү келип кылып көрбөсө, оюнда анда бир миллион сценарий болот да. А мындай болсо эмне болот? Тигиндей болсо эмне болот? Бул сценарий ал адамды артка тартат, чөгөт ал адамчы. Мен мурун интервьюларга катышып жүргөндө, жумуш издеп жүргөндө, интервьюга өтүш үчүн барбайт болчумун. Интервьюдан опыт алыш үчүн барат болчумун. Айтат болчумун, Бака, ты не переживай, ойлонбо. Просто барып катышып келчи. Албай эле койсун жумушуна. Өлүп кетсин, албай эле койсун. Бирок сен барганда кандай өтөт экен деп, сизге кызык болчу. Ошол менеджер кандай суроо сурайт? Жооп бере албай калсаң, хотя бы сурооду билесиң, кийинки интервьюга сенде ушул суроого жооп бар уже. Классно. Адам ошондой болуш керек да. Если мен бир нерсе колуман келбей калса, сен ал жерден проигрыш менен кетпейсиң да. Сөзсүз бирдеме үйрөнөсүң. Сөзсүз бирдемени импрув кыласың да. Ошол ой менен адам если ар бир жумушка жандаша турган болсо, деңгээлин жогортуп, өзүн өзү не кылып кете берет да. Алдыга түртүп кетет да. Кыргызстанды сагынасызбы? Конечно. Кыргызстанды аябай сагынам. Кыргызстан сагынганым үчүн баягындай машинама флагтарды жармаштырып коем. Баягы номерди кармап турган рамкалар Кыргызстан, флаг. Машинанын ичинде баягы перчатки, комуз, баягы не кылып коесуң го, сувенир кылыпчы. Кыргызстанга барып жашайын деген планыңыз барбы? Сөзсүз, баарыбыздын эле бара турган жер Кыргызстан. Негизи сыртта жүрүп Кыргызстан баркына жеттим да мен. Кыргызстанда жүргөндө Кыргызстан канчалык кооз экенин билбейт болчумун да. Көрөт болчумун, бирок билбейт экенмин да, мындай. Сезбептермин да канчалык кооз экенинчи. Астында аккан арыктын баркы жок дейт го. Чөлдө жүрүп азыр кумдун арасында какап жүдөп тоолорго жетпей там. Улуттук музейде иштеп деп койбойсузбу? Улуттук музейде иштеп, баягы арыктан, обычный арыктан аккан сууга жетпей там да. Бул аябай чоң бакыт да. Муну Кыргызстанда жашап аткандар түшүнүп жетиш керек. Бирок сыртка чыкпайынча, ошол природадан алыстамайынча, ошол кооздуктан алыстамайынча, адам ошондой түзүлгөн да, аны түшүнүп жете албайт да. Качан ошол нерседен алыс болсо, ошол нерсеге жете албаса, башына даң тиет да. Мен өлкөм аябай кооз турбайбы? Мындай кооз өлкө барында эле жок турбайбы? Ошон үчүн арабтар барган сайын эле, бул бейиш деп эле көп сүйлөшөт да. Бул арыкты болду өчүрүп койгула, акпай берсин деп элечи. Аларга мындай сказка сыяктуу эле угула берет да. Анткени биякта мен таң калган нерселердин бириси, чөлдө гүл өспөйт да, дарак өспөйт. Почва алып келиш керек. Ар бир гүлдүн көчөтүнө баягындай турбаларды тизип чыгып,
Su tamçılatып koydu. Elestet gül de, например, 1 metr gül. 1 metr gülde возможно 100 көчөт бар деп кой, же 50 көчөт бар. Ар бир көчөткө баягы шланга өткөн су тамчылап турат да. Ошентип атып гүлдөп бирдеме кылышат да. Акырыстанда не? Өзү өсүп чыгып, коз болуп, кургап, жоолуп, кайра ошондой боло берет. Ошону балыкка жетпейбиз. Ошону нормально ухаживать эткенди билбейбиз. Мен өткөндө клиент менен сүйлөшүп отуруп анан айтты да, кыргыздар менен иштептир, көп иштеткен, өзүнүн компаниясы бар бул жактачы. Анан айтат да, силер кыргыздар кыйын болот экенсиңер дейт. Силер деген башка жака чыгып иштеп, ошол жерде тапкан акчаңардын баарын өзүңөрдүн үй алат экенсиңер, үй салат экенсиңер дагы, силер акыр түбү баары үйүңөргө кетет экенсиңер. Анткени башка улуттар, даже өзүбүз дейт, биз үйүбүздү таштап болду, ушул Дубайда эле калам же башка мамлекетке көчүп кетебиз. Бирок силер кайсыл жакта жүрсөңөр да өзүңөр жактан үй салып анан кетет экенсиңер депчи, бир аябай ошол сөз мага аябай жылуу болду да. Кыргыздар кыйын дегенине мен 100% кошулам. Анткени Россияда жүрүп калдым, Турцияда жүрүп калдым, биякта жүрөм. Биз аябай шыктуу болобуз да. Адамдар менен мамиле кылганды билебиз. Аралашып кеткенди билебиз. Мындай бирдемени жөндөп кетебиз да сразучу. Иш алып кетебиз да сразучу. Мындай даже Центральный Азиядагы башка улуттарга салыштырмалуу биз аябай ушундай бир колунан бир жумуш келген, бир жумушту мындай жөндөп кеткен, алдыга алып кеткен, баягы бир жумуштан экинчи жумушка промоушен болуп өтүп кеткен. 2-3 жылдан кийин карасаң эле сразу бир супервайзер, тим лидер, синьор, менеджер, тияк-пияк болуп кеткен. Ошондой да, биякта, например, салыштырмалуу индустар, пакистанец, филиппинец, арабтар, марокканецтер, египтяниндер, Жордан и так далее. Арабтарга салыштырсаң деле карасаң ошол кыргыз жигит менен араб жигит чогуу эле бир жумушту башташкан. 3 жылдан кийин карасаң кыргыз жигит бир супервайзер, өйдөңкү позицияларда жүрөт. Араб дайчыкпыр ошол жерде да. А кыргыз жигит болсо 2-3 компаниядан өтүп кеткен, уже жакшы компанияларга өтүп кеткен. А бизде мисалга биздин балдар көбүнчө отелге келип калышы мүмкүн, соода саттыкка келип калат. А биздин балдар соода саттыкта эң арзан брендтер менен башташат. LCY, Zara менен башташат. 2 жылдан кийин көрөм ошол баланы. Уже Louis Vuitton'да жүрөт да. Не болду десем, братан, мен Louis Vuitton'да жүрөм, скидка керек эмеспи деп коет да. Ошон үчүн бул сөзгө мен 100% кошулам. Ийгилик деген сиз үчүн эмне? Кандай ийгиликке жетсем деле мен жеттим, анан мен тигинтим, мигинтим деген жок да менде обычначы. Көбүнчө мен болушунча аракет кылдым. Кудай мага ушуну берип койду деген ойдомун да. Мындай негизи менменсиген сыпат мага лично жакпайт. Анан прям бул жумушта деле ошондой. Например, обычный сотрудник менен барсам, ага обычный сотрудник катары сүйлөшөм. Мындай өйдөдөн ылдыйга карамай жок. Мындай искренне бар го. Ошон үчүн мен ийгиликти Кудайдан деп ойлойм. Анткени Кудай бербесе бул ийгиликке жетпейт болчумун. Туура аракет кылдым. Бирок ийгилик Кудайдан да. Биз аракет кылышыбыз керек, калганын Кудайдан, э? Аракет, сөзсүз аракет кылыш керек. Натыйжасын Кудайдан күтүш керек. Ушундай случайлар болуп калат, биз аракет кылабыз, бирок натыйжага, биз каалаган натыйжага жетпей калабыз. Именно ушул моментте, биз каалаган натыйжага жетпей калган моментте адам өзүнө кармаш керек. Сразу налыбаш керек. Сразу неге мен ушундаймын, неге мен жашоом ушундай болуп калган дебеш керек. Значит, бул окшободу, мен аракет кылдым. Окшогон жок.
значит ушул мен үчүн жакшы. Мен ушуга бактылуу болушум керек. То есть айтмакчы болгонум бирдеме окшобой калса налбаш керек, шүгүр кылыш керек. Анткени ал сөзсүз бир жакшылык үчүн болуп атат алчы. Анткени Кудай бизге Андан да жакшысын даярдап турат, э? андан да жакшысын даярдап турат. Анан Кудай бизге эмне жакшы экенин Кудай бизден жакшыраак билет. Биз иногда түшүнбөй калабыз. Именно ошол моментте бул нерсе жакшы экенин биз түшүнбөй калабыз. Ошон үчүн сразу эле налып кетпеш керек, сразу эле негативге кирип кетпеш керек. Просто шүгүр кылыш керек, сабыр кылыш керек. Ар бир кыйынчылыктан кийин сөзсүз бир жакшылык, жеңилдик болот да. Ар бир жаман күндүн артында жакшы ийгилик бар беле? Ушундай сөз бар. Азыр сизди ата энеңиз көрүп отурса, аларга эмне деп айтат элеңиз? Мен ата энеме абдан ыраазымын. Анткени алар өздөрүндө жок болсо деле колунан келген баарын кылышкан. Балам окуп калсын, ийгиликке жетип калсын. Анткени оңой жашоо менен чоңойгон эмеспиз. Өздөрү прям буквально өздөрү нан жебей жедирген да. Прям, например, бир нан болсо, апам эсимде, жарым нан болсо, ошону байкем экөөбүзгө бөлүп берет болчу. Өзү жебейт болчу. Өзүнө бир аз бөлүп калат болчу, мен өзүмкүн жеп коет элем, бат элечи. Анан байкуш апам өзүнүкүн берет болчу. Абдан ыраазымын. Алардын салымы болбосо, мен бул жерде отурбаган болот элем. Ата энеңиз аябай чоң ишеним болуптур, самое главное, ошол үчүн сиз көп жакшы ийгиликтерге жетишиптирсиз. Ооба. Азыркы жаңы өсүп келаткан, өзүнүн жолун издеп жүргөн жаштарга кандай совет берет элеңиз? Азыр заман аябай өзгөрө түштү. Мурун Instagram жок болчу, социальный сеттер жок болчу, телефон жок болчу, смартфон жок болчу. Жаш балдар ошо сабагын окуйт болчу да. Азыр аябай мындай сабак окуу кыйындашып кетти. Анткени баары ошо Instagram'да дагы жашоону кыялданып калат. Ошо Instagram менен алек аларга болгон сунушум азыр ким мектепте окуп аткан болсо, университетте окуп аткан болсо, окуусун азыр окуп калыш керек да. Анткени университет бүткөндөн кийин окуганы убакыт таппай калат. Жумуш менен болуп кетет, тирлик менен болуп кетет. Анан өкүнөт да. Мен неге ошо университетте окубай калдым? Мектепте окуп жүргөндө окубай калдым. Азыр жакшы окуп калган болсо, кийинки жашоосу оңой болот да. А если жакшы окуй албай калган болсо, кийин уже аябай көп иштешке туура келип калат. Анткени специалист боло алган жок, вовремя окуган жок. Ошо анан жаңы бир нерсени кылып көрүүдөн коркпоону сунуштайт элем. Биринчисинде окшобойт, экинчисинде окшобойт, үчүнчүсүндө да окшобосун. 4-5-синде, 10-синде сөзсүз окшойт. Ошого жаштар өзүнүн тапкыча жаңы бир нерсени кылып көрүүдөн коркпош керек, уялбаш керек. Уверенно окшободу. Жаштар эле эмес, мен өзүмө дагы көп нерсе, бул подкасттан көп нерсени, жакшы пайдалуу нерселерди алдым. Көп подкаст көрөм, ошондо мен сөзсүз жазам. Өзүңүз ушундай кыйын күндөрдү өткөрсөңүз дагы жакшы ушундай жөнөкөй жардам бергим келет деп. Сиздин жакшы сапатыңыз калыптыр. Дубайда көп кыргыздар бар, ийгиликтерге жетишкен. Ошол канча көп акча тапсаңыздар дагы ошол жакшы адамдык сапатыңыздар калыптыр. Ошол аябай сыймыктандырат. Анан Бириккен Араб Эмираттарынын борборунда улуттук музей Заидде иштегениңизге биз кыргыз эли сиз менен сыймыктанабыз. Сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Ушинтип убактыңызды бөлүп, Дубайдын бешиний жашоосунан убактыңызды бөлгөнүңүзгө сизге чоң рахмат. Сага да чоң рахмат. Негизи
жазганыңа бир 2 ай болду. Подкаст тартайлы деп. Ал кезде аябай занят болуп аткам. ооба. Потому что бир жумуштан экинчи жумушка, бир шаардан экинчи шаарга каттап жүрүп, жаңы жумуш, жаңы адамдар, жаңы коллега и так далее. Бирок ошо действительно убакыт бөлүп сен колдоп койгум келди. Анткени өзүм Кыргызстандан алыс жүрсөм деле дайыма өзүбүздүн элчиликке барып бир пайдам тийсе экен. Эми элчилик биз үчүн Кыргызстанда. Ооба. Анткени посольство Кыргыздын жери да. Ошо Кыргызстанга пайдам тийсе экен. Кыргыз жердештериме пайдам тийсе экен. Шайлоолор болгондо барып активист болуп катышып турам. Дубайдагы, Эмираттагы кыргыздарга мероприятиялар уюштуруп турабыз биякта дос балдарыбыз менен. Сен жазганда жаңы баштаптырсың. Эми адам жаңы баштаганда негизи поддержка аябай аз болот. Миллион подписчиги менен бирөө любойго жазса, ошого чуркашат да. Популярдуу болоюн же болбосо адамдар мени таанысын деген ойдочу. 100 подписчик менен сенде канча подписчигиң бар, кстати? 500 болуп калды. 500 уже молодец, көрдүңбү? 100 деп сени не кылбайын. 500 подписчик менен жазсаң адамдар айтышы мүмкүн да, билем буга барып алып не кылмак элем, кандай пайда көрмөк элем деши мүмкүн, бирок мен ошо келип сени колдоп, анткени жаңы баштаганда оңой болбойт. Сен жазган адамдар келем дебейт, например, мындай карайт, алыстан көзүнүн учу менен карап отказ берет. Андай болду. Ошо атайын ошо ушунчалык занят болуп атсам да келип сени колдоп, ийгилик каалайын деп келдим. Буюрса бир жылдан кийин кайра жолукканыбызда сенде бир миллион подписчиктер болуп, сен жазганда келбей болгондор өкүнүп, блин, ушул кыз жазган болчу, барбаган болчумун, азыр популярная болуп кетти, азыр связга чыга албай жүрөм деп адамдар ошондой деп айтып калышсын. Мен ойлойм ошо 500 подписчигиң уже сени колдоп атат. Жакшы комментариялар менен, лайктар менен, же болбосо бөлүшүүлөр менен. Анткени азыр Инстаграмда ошондой го, бир рилсти көрүп калсаң, сага жакса досуңа жөнөтөсүң да. Бир пайда тапсаң, досуңа жөнөтөсүң сразу. Мен ойлойм ошо 500 подписчигиң биздин подкасттан бир жакшы бирдемелер үйрөнүп, сөзсүз досторуна, тааныштарына жөнөтөт. Возможно, бирөө жарым Дубайга даярдык кылып жүргөн болсо, аларга кандайдыр бир пайдабыз тиет. Ошо максат, бул подкасттан максат адамдарга пайда алып келүү. Адамдар ошо Дубайдагы кыргыздардын жашоосун үйрөнсүн. Негизи Дубайдагы кыргыздар, Эмираттагы кыргыздар аябай ынтымактуубуз. Бир аз айта кетсем, биз сөзсүз Рамазанда ифтарларга чогулабыз. Мен 2-3 жолу ынтымак кубогу аттуу турнирлер уюштурдум футбол боюнча. Акыркысы мартта болду, адашпасам. Ошол видеоңуздан анан таптык сизди. Ошол видеодон таптыңбы? Мен ошо группада кирип, анан 4-5 адамды жаздым. Анан жөн эле коелу, эмне кыласың деп жазышты. Анан кийин кээде мен ошо знаменитый адамдарга деле жазып берем, подкастка чакырыпчы. Арасынан бирөө жооп берди да магачы. Сөзсүз болот, сөзсүз тартабыз. Жаңы баштап атырсың, ийгилик, жаңы баштап атканда аракет кылыш керек депчи. Анан мага мен өзүнчө эле уже уверенный алып тарта элекмин ал адам эмечи, бирок аябай сүйүнүп, анан сиз мени тааныбайсыз. Мен сизге биринчи жолу жаздым, өзүмдүн эмелеримди жибердим, подкаст тарталы бул адамдарга жардам берсин деп. Сиз ошондо эле мага поддержка бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Сени колдош керек, жаңы баштаптырсың деп, мындай адам бири-бирин билбесе дагы кандайдыр бир сөз аябай жардам берет экен да. Ооба. Аябай сонун экен. Сизге рахмат ошого. Эчтеке эмес. Кандайдыр бир поддержка болду деген үмүттөмүн. Иштериңе ийгилик. Популярный адамдар кайра өздөрү жазып калышсын. Нурпери, сен менен подкаст тартайлычы. Сенин подписчиктериң аябай активный экен, сени колдойт экен деп калышсын эми. Ооба.
буюрса. Анан достор, силерге ушул подкасттан кайсыл аябай пайдалуу тажрыйба болду? Ошону жазып кетиңиз комментарийге. Да. Чоң рахмат сизге. Ошо. Сага да чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат биздин подкастты убактыңарды бөлүп көргөнүңүздөр үчүн.